Мен Бишкектеги шаардык муз аянтына атайын Асель Абдыгулова менен жолукканы келдим. Бул жакта балдар машыгып жатат, өзүңүздөр көргөндөй. Биз бүгүн хоккей тууралуу сөз кылабыз. Анткени Асель Абдыгулова Кыргызстандан Чикаго, Иллинойс командасына өткөн биринчи кыргыз бала Асан Абдыгуловдун апасы. Асель, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Саламатсызбы, рахмат. Асель Абдыгулова, Кыргыз Республикасынын хоккей федерациясы боюнча вице-президент болуп иштейм. Асан кандайча хоккеист болуп калды? Кичинекей кезинен баштап, 4 жаштан баштап сыналгыдан ушул хоккей оюнун көрүп, папасы менен, атасы менен ошого кызыгып, биз интернеттен издеп, ушу кандай хоккей бизде бар деп биз да билген эмес экенбиз да. Бар экен десек, жакшынакай командалар бар экен. Кыргызстанда Элбис командасы бар болчу анда. Ушу команданы көрүп, балабыз секцияга жазылып, ошондон бери 7 жыл болду. Ушу хоккейде жүрөт. Мен билгенге караганда силер Санкт-Петербургда дагы бир 5-6 жылдай жашадыңар, ошол жакта хоккей ойноп жүрдү да. Балам 6 жашында Асан Скастрельна деген Санкт-Петербург шаарында, Скастрельна командасы Россияда эң биринчи позиция алган командалардын бири. Ошол командасынын биринчи составына 2010-жылы сыноодон өтүп, номер 1 болуп кирген командасына. 4 жыл машыкты, 4 сезон. Көптөгөн иликтерге жетишти. Россия боюнча ошо 4 жолу эң мыкты чабуулчу болуп аталган. Эң жакшы. Мен ушул Асандын командага келер астындагы бир жакшы легенданы билем да, апасы алып келси деген. Ошону айтып берип коюңузчу. Эми Россияда кичинекей балдардын детско-юношеский хоккейдин деңгээли абдан жогору. Дүйнө жүзү боюнча биринчи деп айтсак болот. Абдан катуу специалисттери бар. Алардын дагы бир мындай нерсеси бар экен, нерсеси. Баланы алганда именно апасын карашат экен да, боюн, характерин, мүнөзүн, темпераментин, ошон үчүн мамасы живая, активная, крупная, возьмем этого мальчика деп айтышкан Россиядан. Асан өзү да азыр бул жерде машыгып жүрөт, биз аны чакырып, аны менен маек курабыз. Асель, мен тагыраак сурап алайын. Асан ушул Чикагодогу Иллинойс командасына кантип өттү? Тандоо конкурстары кандай жүрдү? Азыр пандемия убагында бардык каттар, видеолорду онлайн аркылуу жиберип, интернеттен ссылкаларды, оюндарын, киргизген голдорун, статистикасын, официалдуу статистикасы болот, Air Hockey деген приложениеде. Ошолорду көрүшүп, бир команда просмотрга чакырган, бир команда ошол Team Illinois командасы Чикагосы өзүнө уже кадимкидей зачисление кылышты. Июлдун аягына чейин ошол Чикаго командасында болуп калыш керек. Ал эми сиз айтпадыңыз, ар бир хоккейист баланын статистикасы болот деп. Кичине түшүндүрүп койсоңуз, эмне деген статистика? Air Hockey деген Google боюнча приложение бар, атайын программа, сайт. Ошол сайтта ар бир хоккейчинин кандай жашта болбосун, кичинекей баладан баштап взрослый НХЛ, ХХЛдын статистикасы боюнча ошол сайтта канча оюн ойноду хоккейчи бала, канча гол киргизди, канча штрафтары бар, канча пастары бар. Ошого ылайыктуу, бул абдан авторитеттүү статистика сайты. Ошол аркылуу Америкадагы, Канадагы командалар өздөрүнө чыгышат. Асандык ошого дал келсе керек, алар тандап алгыдай. Россияда, Орусияда хоккейчилердин, кичинекей балдардын хоккейчилердин деңгээли абдан бийик. Дүйнө жүзү боюнча биз баарыбыз билебиз. Ошондуктан Америкада ошол менен алар эсептешет. Ошол статистикага карап алар өздөрүнө отбор кылышат. Эми бул жаш хоккейист кандай тамактанат? Бир күндөгү күн тартиби кандай, режими кандай болот? Атайын режим болот. Албетте чоң деңгээлге көтөрүлүш үчүн баланын өзүнүн обязательно расписаниясы болуш керек да. Каалаган тамагын жей албайт бала, каалаган нерселерин көрө албайт. Бул деген моралдуу жактан дагы, физический жактан дагы абдан маанилүү нерселер да. Күнүнө 2 жолу муз аятында лёд кылат, машыгат, музда 1,5 сааттан сөзсүз ОФП, общая физическая подготовка, растяжка, анткени деген физическая подготовкасы бул деген эң негизги хоккейчинин фундаменти болот да. Фундамент болот. Тамакты, белок, углевод, бүт ушулардын баарын сбалансированный кылып туруп, диетолог менен иштешип, анткени ар кандай жаман нерселер жесе баланын скорости бүт
настроениесі бары бұзылады да. Анткени азыркы убакытта ГМОнун тамактары көп болуп атпайбы? Андай тамактарды бербеш керек. Ошо Кыргызстанда биздин тамактар аябай жакшы болот. Өзүңүз даярдап берсеңиз керек. Өзүм даярдайм, тайнеси даярдайт, мен көп иштеймин. В основном ошо тайнеси даярдайт. Бирок Асан өзү эле көнүп калса керек ар нерсени жей бербей, мага бул болот, бул болбойт деп ылгайбы? Көнөт, бирок бала деген балада ал дейли чипсы жегиси келет, сок ичкиси келет, туура эмес. Чоңойгон сайын түшүнүп атат ошону, жегенге болбойт экен депчи. Ошо биздин эле кыргыздын этин чучук, бешбакактарын жакшы көрөт. Асел эми Кыргызстанда хоккейдин келечеги кандай болду экен? Мисалы чырымды айтсам, сөзүбүздүн башында биз сөз кылгандай, мен бул жакта хоккей ушунчалык өнүккөнүн билбептирмин. Март айында 2022 жылы дүйнөлүк чемпионат болот. 4-дивизион боюнча көптөгөн эл аралык командалар келет. Бул биринчи жолу болот Кыргызстан тарыхында. Ошондуктан биз абдан даярданып, муз аянтынын ээлери, федерациясы ошондой чоң жакшынакай муз аянтын куруп атышат азыр. 3000 кишилик. Кубок мэра болот бизде. Бул уже көп жылдан бери болуп аткан турнир. 2019 жылы пандемияга чейин АКШдан, Чехиядан, Латвиядан, Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан эң мыкты дүйнөлүк кичинекей балдардын командалары келген. Быйыл дагы декабрда ошондой турнир болгон да bizde. Буюрса ошол командаларды күтөбүз. Ошондуктан абдан биз үчүн ошо кичинекей балдардын мотивациясы биз үчүн абдан маанилүү нерсе. Сага хоккей ойногон эмне үчүн жагат? Хоккей деген бул ылдамдык, достор өз ара түшүнүшүү, жакшы машыктыруучулар жана башка. Хоккейдин тарыхы тууралуу эмне билесиң? Ну, я знаю то, что хоккей начался в Канаде. Хоккей Канадада башталганын, башында шайба 4 чарчы болгонун билем. Кийимдерди жумшак булгарадан тигишчү. Болбосо шайба тийгенде аябай ооруйт эле да. Дарбазачынын бет кабы жука болуп, шайба бетке тийип айрып кетсе, тигип коюшчу. Кайсы атактуу хоккейчилерди билесиң? Овечкин, Кросби, Малкин, Датсюк, Харламов, Третьяк. Күнүгө канча саат машыгасың? 1 саат 15 мүнөттөн 1 саат 45 мүнөткө чейин. Чарчайсыңбы? Ооба, бирок хоккей ошондой болот. Хоккеист болгондон кийин баардык нерсени эле жей берсе болбойт, туурабы? Өзүңдү кармай аласыңбы же апаң карабай турганда таттуу жеп алгың келеби? Албетте ошентким келет, бирок эрктүү болуш керек. Тайының болбой таттуу берет го, Кээде ошондой болот, бирок мен өзүмө болду, токто деп айтам. Жакында буюрса Америкага барат экенсиң, толкунданып жатасыңбы? Да, я хочу, чтобы получили... Ооба, тезирээк өзүм ат-энем виза алып калсак, Америкага барып өлкөмдү атактуу кылат элем. Прославлял свою страну. Сага Питерде жашаган жагабы же Кыргызстандабы? Ну, мне очень нравится. Бул жакта климат жакшы экени жагат. Туугандарыбыз бар, өзүбүздүн үйүбүз жагат, ысык көлгө барабыз. Питерде болсо абдан суук. Чикагого барсаң, Кыргызстанды сагынасың го анда? Сильно, очень. Ооба, сагынам. Бирок баары бир баргым да келип жатат. Что я буду там. Атаң, апаң сен ойноп жатканда колдоп турушабы? Да, всегда. Ооба, аябай кыйкырып, үнү жетишинче айкырып, бол деп турушат. Болеет. Ойноп атканда үнү угулабы? Сильно. Слышно прям. Ооба, катуу, кулак тулуп калышы мүмкүн. Мектепте досторуң көппү же хоккейдеби? У меня Хоккейде больше досторум хоккеистов көбүрөөк. друзей. А ты знаешь одну знаменитую песню, которую поют только хоккеисты про себя? Но трус не играет в хоккей. Да. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Ну ладно, молодец. Спасибо.